Саламатсыңарбы балдар, видео сабакты баштайбыз. Кыргыз адабияты 7-класс. Сабактын темасы Кеңеш Жусуповдун Ыр сабындагы өмүр чыгармасы. Сабактын максаты силер бул чыгармадан Осмоновдун өмүрү чыгармачылыгы жана кайгылуу тагдыры тууралуу маалымат аласыңар. Сабактын милдеттери Ыр сабындагы өмүр эссеси боюнча жалпы маалымат алып, анын асыл жар жана перзент Гөл классы боюнча кээ бир чыгармаларына талдоо бересиңер. Осмоновдун ырларынан жаттап, мекенди сүйүүгө үйрөнөсүңөр. Бул жерден бүгүнкү өтө турган чыгармабыздын автору кыргыз эл жазуучусу Кеңеш Жусуповдун сүрөтүн көрдүңөр. Кеңеш Жусупов 1937-жылы 14-апрелде Кыргызстандын Нарын областындагы Нарын районуна караштуу Онарчы айыл өкмөтүнө кирген Эчки баш айылында туулган. Анын чоң энеси уул бала тарбиялаган. Ал бала кезден жакшы окуп, өтө чыйрак болуп чоңоет. Анын көп эмгектерди сиңиргенден кийинки алган сыйлыктары 1966-жылы СССР жазуучулар союзунун мүчөлүгүнө кабыл алынат. 75-жылы Алыкул Осмонов тууралуу Ыр сабындагы өмүр китеби үчүн Кыргызстан Ленин комсомолунун сыйлыгын алган. 1999-жылы Кыргыз эл жазуучусу деген наам алат. 2004-жылы Кыргыз Республикасынын Токтогул атындагы мамлекеттик сыйгылы ыйгарылган. 2016-жылы 2-даражадагы Манас ордени менен сыйланган. Кеңеш Жусупов чыгармачылык жолун 1958-жылы Түш деген аңгеме жазуу менен баштаган. Алгачкы китеби болуп Жашоо кумары деп аталат. Балдар үчүн Манас эпосун кара сөз түрүндө жазып чыккан. Кыргыздар аттуу 5 томдук китепти түзгөн. 1975-жылы аңгеме повесттер жыйнактары чыккан. Бүгүнкү силер менен өтө турган темабыз Ыр сабындагы өмүр. Бул чыгарма Алыкул Осмонов жөнүндө болот. Алыкул Осмонов Кыргыздын белгилүү акындарынын бири болгон, муну билесиңер. Өмүр жолу 21 март 1915-жылы төрөлүп, 12 декабрь 1950-жылы кайтыш болуп 35 жыл гана өмүр сүргөн, кайгылуу тагдырга ээ болгон Алыкул Осмонов өтө аз жашаган экен. Ал бала кезинен ата энесинен эрте ажырап, ооруга чалдыккан. Анын багар көрөрү жок болдукондуктан Токмок шаарындагы балдар үйүнө тапшырылат. Балалыгы мына ошол Токмок шаарындагы балдардын үйүндө өткөн. 1928-жылга чейин ошол интернатта тарбияланган. Андан кийин Фрунзе шаарындагы педтехникумда 1928-жылдан 33-жылы окуган, бирок ден соолугуна байланыштуу бул окуу жайды дагы бүтүрө албай калган экен. Эми Ыр сабындагы чыгарма эссе 1973-жылы жазылган. Эсседе Осмоновдун адамдык да, акындык да сапаттарын жана анын чыгармачылык татаал жолу ар тараптан чагылдырылган. Чыгарманын мазмуну алгачкы махабат баяны, асыл жар жана перзент, үч устат, Көл классы, акындын казынасы, акындын тамы деп аталган 6 бөлүмдөн турат. Асыл жар жана перзентте бул жерде акындын үй бүлөсү, алгачкы сүйүүсү тууралуу сөз болот. Алыкул Осмонов ата энесинен эрте ажырап, бактылуу балалыкты көргөн эмес. Ал жетим балдар үйүндө чоңоюп, ошондой эле сүйүүдөн да бактысыз болгон. Алгачкы сүйүүсү Айдай Жигиталиева деген кыз болгон. Анын ата энеси башка бирөөгө кудалап койгондуктан экөө баш кошо алган эмес. Алыкул Осмонов кийин Зейнеп деген кызга баш кошуп, андан бир кыздуу болгон. Ал дагы 17 күн гана жашап чарчап калат. Мына ошондо Алыкул Осмоновдун мурунку кайгысына, оорусуна дагы кайгы кошулуп,
бөбөккө деген ырын чыгарган экен. Балдар, бул жерден силер акындын жашаган үйүн көрүп турасыңар. Бул үй азыр музейге айланган. Ушул үйдө акын бардык ырларын жараткан. Канчалык ооруп жатканына карабастан өмүрүнүн акыркы убактыларына чейин ырларын жазууну токтотпоптур деп эскерет Кеңеш Жусупов өзүнүн чыгармасында. Дартка даба болгон. Бул жерде тема айтып тургандай эле көлдү көрүп турасыңар. Алыкул Осмоновдун оорусуна, кургак учук оорусуна ушул көлдүн деми, таза абасы, касиеттүү суусу абдан жардам берген экен. Көлдө көп болгон. Ошол көлдүн кечки көрүнүшү деген ырдан окуйун мен силерге. Көлдө жүрдүм, көл боюнда бойлодум, 90 ирет көргөнүмө тойбодум, кызгылт көйнөк кийгендиги эсимде, уурдап алып күндүн батар боёгун, билбейм неге эң жароо кырсыгым, кайрат кубат оюн күлкү кызыгым, кыз баладай уялганы эсимде, уурдап алып күндүн батар кызылын, көргүм келет миң ирет, айткым келет сүйөм көлүм сүйөм деп, элесимде көл жатпаса шарпылдап, ырларымда анда кайсы касиет. Мында ошол көлдү абдан сүйгөндүгүн жазып кеткен экен. Силер да окуп талдоо бересиңер. Андан кийин Бөбөккө деген чыгармасын окуйлу. Эң жаш калып эсте калбай ата эне, кайнап бышып далай кыйын кездерге, балбан турмуш түбү калың болсо да, керек жерин жарат ээп кирерде, тооруй басып тосуп чыгып жолумдан, бурай кармап майыштырып оңумдан, жаш өмүрдө жаңы бөбөк көрөрдө, ташбоор өлүм тартып кетти колумдан. Күндөр болду, ырас аздым жүдөдүм, эртесинде кайра унутуп күлгөмүн, бирок чиркин бөбөк деми күч экен, эч мынчалык ууланбаган жүрөгүм. Демек, бу жерде акындын кайгысын элестетип атабыз. Силер дагы бул кызыл менен жазылып турган саптарга түшүнүк жазып бересиңер, ырды жаттайсыңар. Эми Ата журт чыгармасына кайрылалы. Муну окубай кетсек болбойт. Силерге көркөм окуунун жолдорун дагы үйрөтүп атам. Силер ушундай кылып мага жаттап көркөм айтып беришиңер керек. Жылуу кийин, жолуң кыйын üşүрсүң, кышта катуу бороон улуп кар уруп, суугуңду өз мойнума алайын, жол карайын, токтой турчу ата журт. Түндөр жаман кырсык салып кетпесин, наалап келип ат тизгинин шарп уруп, азабыңды өз мойнума алайын, из карайын, токтой турчу ата журт. Жазда башка жел тийбесин абайла, көккө турбас могул турган сур булут, бүт тартыңды өз мойнума алайын, сен ооруба, мен ооруйун, ата журт. Балдар, силер ушу ырдан көрүп тургандай эле бул ырдын идеясы ата журттун сүйүү, ата журтту аздектөө, аны көздүн карегиндей сактоо идеясы болуп атат. Мына бу жерде ата журтту ооруба, сенин оордуңа мен ооруйун деген, ушул ата журт үчүн курман болуп кетейин деген патриоттуулук сезимди билдирип жатат. Мындан силер үлгү алышыңар керек. Эми балдар, бышыктоо үчүн тапшырмаларды өткөнгө биздин убактыбыз аз бул видео сабакта. Ошондуктан мен силерге аны тез аркылуу түзүп, Алыкул Осмоновдун чыгармалары боюнча мультиуроктон берем. Ошондо жооп бересиңер, китептерин окугула. Азыр мен үйгө тапшырма берейин. Ырларды жаттагыла сөзсүз, анан көркөм жатка айтып бергенге үйрөнгүлө. Ырлардагы кызыл менен жазылган саптарга түшүнүк жазгыла. Ошондой эле Алыкул Осмоновдун өмүр баянын китептен, интернеттен көбүрөөк казып окуп билим алгыла. Ушуну